Ала Бука Жаңы Базар Кировка каттамында 125 чакырым жолду асфальттоо жумушу жүрүүдө. Бул ири долбоор 3 жылдык мөөнөткө бекитилген. Жол куруу жумушун Жага алмай жоопкерчилиги чектелген ишканасы аткарууда. Ала Бука чаткал жолу асфальт болуп жыргап эле калдык. Эскелер айткандай, жолуң болгон иш оңолот дейт. Кудай шүгүр, жолубуз жакшы, ишибиз жакшы. Şu elдің баары мактап атыр. Бул жолубуз чаң базы эле турчу эле. 1 саатта жете турган жерге 10 мүнөттө жетип калдык, Кудай кааласа. Жага алмай деген фирма жакшы иштеп атат. Жылышы жакшы, жолдорду кеңейтти. Мурда бир машина өтсө, бир машина турчу эле. Кудайга шүгүр. Алда жакшы. Өнөгөт деген шу да. Терексай айылынын аймагынан 80 чакырым жол өтөт. Ала Бука чаткал каттамынын оңдоо алкагында аймактагы жергиликтүү элге да жакшы шарт түзүлдү. Терексай жана Кызыл Токой айылында жалпысы 3000ге жакын адам жашайт. Жол алардын көп жылдан берки чечилбей келген негизги көйгөйүнүн бири эле. Убакыттан машинанын тетиктеринен эконом болуп, көп элдерге баягы жакшы шарт түзүлүп атат да. Бул дагы мамлекетибиздин өнүгүп өсүп турган көрүнүп турат. Ушул өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевке, Камчек Ташиевке, ошондой эле Абсат Токтогуловичке да чоң ыраазычылык да. Себеби элдин баардыгы бул Союз мезгилинен бери, Советтер Союзунан бери курулбаган жолдор болуп атат. Бул мамлекетибизде бюджетке кирешенин көптүгү деп эсептесек болот. Ушул жол элге өтө жакшы шарт түзүлүп атат. Жалал Абад облусунун аймагында 256 чакырым жол оңдолот. Анын 36-сы титулдук тизмеде каралган, 220-сы капиталдык салымдар беренесинен каржыланат. 2025 жылы биздин Жалал Абад облусунда жалпы 256 чакырым жол курулат. Анын ичинен 36 чакырымы титулдук пландан, 220 чакырымы капиталдык салымдар беренесинен. Bundan başka 53 çakırımı жолдорду оңдоо болот. Бул жана трещиналарды оңдоо, 26 километрге шагыл төшөө. Bundan başka 2 көпүрө жана 25 000 чарчы метр ямочный ремонт деп коебуз, ошолор жүргүзүлөт. Ала Бука Жаңы Базар Кировка жолунун 125 чакырымы негизги ири долбоор. Быйыл анын 100 чакырымы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Бүгүнкү күндө бул Ала Бука Жаңы Базар Кировка узундугу 170 километр түзөт узундугу. Бул кийин Талас областына өтүп кетет. Бүгүнкү күндө бул проект 24 жылдын май айында башталган. Бүгүнкү күндө 100 километр биз ишке беришибиз керек бул жылда. Бүгүнкү күндө 45 километри бүттү азыркы күндө. Ал эми көпчүлүктүн көңүлүн бурган түндүк-түштүк альтернативдик жол курулушу болсо 2026 жылы пайдаланууга берилет. Туннелде 5 галерея курулууда. Учурда Сафаровкадан Барпыга чейин 25 чакырым жол салынып жатат. Бул түндүк-түштүк жолунун кошумча бөлүгү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.